Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүн өтө турган темабыз белгисиз ата тооч. Теманы баштоодон мурун ата тооч жөнүндө кайталоо жүргүзүп алалы. Ата тооч маанисине карата канчага бөлүнөт? 6-га. Алар кайсылар? Жактама ата тооч, шилтеме ата тооч, сурама ата тооч, тангыч ата тооч, аныктама ата тооч, белгисиз ата тооч. Сабагыбызга максат коюп алсак. Балдар, бүгүн силер белгисиз ата тоочтордун жасалышын, синтакстик кызматын билесиңер. Белгисиз ата тоочторду пайдаланып сүйлөм түзөсүңөр. Синтакстик талдоо жүргүзөсүңөр. Чыгармачылыгыңарды көрсөтөсүңөр. Ар бир ишти ойлонуп, туура аткарууга көнүгөсүңөр. Балдар, мен силерге табышмак айткым келип турат. Байыртадан кимдир бирөө жеңген эмес, басынтып кыргызымды келген эмес. Алда кайда кыйынчылык болсо дагы, кайсы баатыр эч бир жоого берген эмес. Бул кимди ойлойсуңар? Манас баатыр. Бул жерде, балдар, кимдир бирөө, алда кайда деген сөздөрдүн асты сызылып, белгисиз бирөөнү айтып жатканы билинип турат. Демек, бизди бүгүн белгисиз ата тоочтор жөнүндө түшүнүк алат экенбиз. Белгисиз ата тоочторго кайсы сөздөр кирет? Алар кайсы бир, кимдир бирөө, алда кандай, алда эмне, алда ким, качандыр бир, кандайдыр бир нерсе, кай бир, ке бир, бирдеме жана башка сөздөр кирет. Белгисиз ата тоочтор сурама ата тоочтор менен бир жана алда деген сөздөрдүн айкалышуусу аркылуу кээде сурама ата тоочторго дыр мүчөсү уланып да жасалат. Мисалы, кандайдыр бир, качанкы бир, алда ким, кимдендир, алда качан, кимдир бирөө. Мисал келтирип көрөлү. Бөлмөгө алда кимдер кирип чыгып, кимдир бирөөнүн тыңшап турганын байкап жаттым. Бул сүйлөмдө алда кимдер, кимдир бирөө деген белгисиз ата тоочтор катышты. Демек, балдар, заттардын, кубулуштардын, жаналардын кийим эмне экендигин, сан өлчөмүн, сын сыпатын, ордун, мезгилин так көрсөтпөстөн, болжолдоп, бүдөмүк көрсөтүүчү ата тоочтор белгисиз ата тоочтор деп аталат. Эми белгисиз ата тоочтордун синтакстик кызматын аныктайлы. Бул жердеги сүйлөмдөргө синтакстик талдоо жүргүзөлү. Биринчи сүйлөмдө кай бири келе баштады, кай бири эмне кылды? Келе баштады сүйлөмдүн баяндоочу. Ким келе баштады? Кай бири сүйлөмдүн ээси. Бул белгисиз ата тооч кай бири деген ээлик милдетти аткарды. Экинчи сүйлөм. Кээ бирлери чыгып сүйлөштү. Кээ бирлери эмне кылышты? Чыгып сүйлөштү. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер чыгып сүйлөштү? Кээ бирлери сүйлөмдүн ээси. Кээ бирлери белгисиз ата тооч ээлик милдетти аткарды. Үчүнчү сүйлөм. Бир убакта кимдир бирөөнүн добушу угулду. Бир убакта кимдир бирөөнүн добушу эмне кылды? Угулду. Сүйлөмдүн баяндоочу. Бир убакта кимдир бирөөнүн эмнеси угулду? Добушу. Сүйлөмдүн ээси. Бир убакта кимдин добушу угулду? Кимдир бирөөнүн. Сүйлөмдүн аныктоочу. Качан кимдир бирөөнүн добушу угулду? Бир убакта сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул сүйлөмдө кимдир бирөөнүн белгисиз ата тооч аныктоочтук милдетти аткарды. Төртүнчү сүйлөмүбүз. Алар бир нерсени айтканы турушат. Алар бир нерсени эмне кылганын атышат. Айтканы турушат. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер бир нерсени айтканы турушат. Алар сүйлөмдүн ээси. Алар эмнени айтканы турушат? Бир нерсени. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул сүйлөмдө белгисиз ата тоочубуз бир нерсени толуктоочтук милдетти аткарды. Демек, балдар, белгисиз ата тоочтор ээлик, аныктоочтук, толуктоочтук милдетти аткарарын билдик.
Эми тапшырмаларга өтсөк. Биринчи тапшырма. Сүйлөмдөгү атош сөздөрдү белгисиз ататочко алмаштыргыла. Энем мага кызыктуу окуяларды айтып берип жаткан. Энем мага кандайдыр бир окуяларды айтып берип жатты. Бул жерде кызыктуу деген сөздү, атош сөздү кандайдыр бир деген белгисиз ататочко алмаштырдык. Жүрөгүм дүкүлдөп коркунучтуу окуя болоорун сезип жаттым. Жүрөгүм дүкүлдөп коркунучтуу бир нерсе болоорун сезип жаттым. Окуя деген атош сөздү бир нерсе деген белгисиз ататочко алмаштырдык. Сырттан жоочун адам кирип келди. Сырттан кимдир бирөө кирип келди. Жоочун адам деген атош сөздү кимдир бирөө деген белгисиз ататочко алмаштырдык. Алар алыс жакка узап кетишти. Алар кайдадыр узап кетишти. Алыс жакка деген атош сөздү кайдадыр деген белгисиз ататочко алмаштырдык. Эми балдар, силер өз алдыңарча бул тапшырманы аткаргыла. Төмөнкү сүйлөмдөрдү окуп чыгып, белгисиз ататочторду тапкыла, сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.